Илим жана зикир. Зикир 14. Саид бин Абу Ваккас радиаллаху анху айтат. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум. Куран тынчсыздандыруу үчүн түшкөн. Ошол себептен окусаңар ыйлап окугула. Эгер ыйлай албасаңар, ыйламсырагыла. Куранды кооз үн менен окугула. Куранды кооз, жакшы үн менен окубаган бизден эмес. Башкача айтканда, ал бизге толук ээрчиген жок. Саид бин Абу Ваккас радиаллаху анху айтат. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум. Куран тынчсыздандыруу үчүн түшкөн. Ошол себептен окусаңар ыйлап окугула. Эгер ыйлай албасаңар, ыйламсырагыла. Куранды кооз үн менен окугула. Куранды кооз, жакшы үн менен окубаган бизден эмес. Башкача айтканда, ал бизге толук ээрчиген жок. Саид бин Абу Ваккас радиаллаху анху айтат. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум. Куран тынчсыздандыруу үчүн түшкөн. Ошол себептен окусаңар ыйлап окугула. Эгер ыйлай албасаңар, ыйламсырагыла. Куранды кооз үн менен окугула. Куранды кооз, жакшы үн менен окубаган бизден эмес. Башкача айтканда, ал бизге толук ээрчиген жок. Ибн Мажа. Пайдасы. Алымдар бул хадистин дагы бир мааниси бар дешет. Ким Курандын берекеси аркылуу адамдардан көз карандысыз боло албаса, ал бизден эмес.